Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар? Сиздер менен кайра жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Бисмиллах деп кийинки сабакты баштайбыз. Аллах Тааланын Аль-Малик деген ысмын өтөбүз. Аль-Малик деген мааниси падыша, ээси жана өкүм чыгарып башкаруучу деген маанини билдирет. Биздин көйгөйлөрүбүз, кыйналганыбыз ушул Аллах Тааланын Малик сыфатын билбебизден болот. Неге десеңиз, биз балдарыбызды, күйөөбүздү, кол астыбыздагы бардык бир мал мүлкүбүздү өзүбүздүкү кылып менчиктеп алганбыз да. Канчалык менчиктеген сайын ичибизде ушундай бир ич тардык пайда болот дагы, өзүбүздү өзүбүз кыйнап, кысталып жашайбыз да. Баарын Аллахка тапшырып, Алланын мал мүлкү бул баардыгы меники эмес, булар туруктуу эмес деген нерсени кабыл алышыбыз керек. Асман жердеги баардык нерселер, биз билген жана билбеген баардык нерселер бул Аллах Тааланын мүлкү болуп эсептелинет дагы. Ошол Аллах Тааланын мүлкүнөн анын уруксатысыз биз эч кандай бир кыпындай да колдоно албайбыз да. Ошондуктан күйөөнүн акчасына же мал мүлккө эч кандай бир ичтардык кылыштын кереги жок да. Аллах Таала кааласа сиз аркылуу берет анын рызкысын. Кааласа сиздин рызкыңызды башка бирөө аркылуу берет да. Ошондуктан ичтикенен коюп, баардык нерсе Алланын мүлкү. Мен кааласам дагы, каалабасам дагы ал адамга жетет деген ишеним ичибизде болуш керек. Динибизде өзүн сүйүү деген нерсе бар. Ал кандай болот десеңиз, өзүн сүйүү бул өзүңдү кабыл алуу. Байлыгыңды, кедейлигиңди, келбетиңди, ден соолугуңду же балаңды, күйөөңдү, турушуңду, анан турпатыңды, турмушуңду кандай болсо ошондой кабыл алуу бул өзүңдү сүйүү болуп эсептелинет. Анткени бул нерселердин баардыгын берип аткан Аллах Таала болгондугу үчүн. Ошондой эле биздин ден соолугубуз, байлыгыбыз жана сулуулугубуз бул түбөлүктүү нерсе эмес. Ага байланбашыбыз керек. Аны ыраазы болуп кабыл алабыз, бирок ага таянып байлана албайбыз. Анткени булардын баардыгы бир күндө жок болуп калуучу нерселер. Биз түбөлүктүү болгон, жок болбой турган Аллах Таалага таянсак, утук биздики болот. Эгер сиз азыр күйөөңүз менен же балаңыз менен же башка бир туугандарыңыз менен сыналып аткан болсоңуз, аларды Аллахка тапшырыңыз. Аллахым, күйөөм сенин мүлкүң, балам сенин мүлкүң, же башка бир туугандарым сенин мүлкүң. Алардын жүрөктөрү дагы сенин мүлкүң. Аларды сага тапшырдым деп чын жүрөктөн дуа кылыңыз. Аларды башка бирөөгө жамандап арызданганын эч кандай пайдасы жок. Андан көрө аларды жараткан жаратуучусуна тапшырып, тынч болгонуңуз өтө натыйжалуу болот. Жана ошондой эле биздин денебиз дагы Аллах Тааланын мүлкү болуп эсептелинет. Аллах Тааланын бизге берген аманаты. Денебизди дагы ооруган жерлерин убагында каратып туруубуз биздин милдет болуп эсептелинет. Жүрөгүбүздү дагы көрө албастыктан, жек көрүүдөн, ичкүйдүүлүктөн дарылап турушубуз керек. Жүрөктүн дарысы бул зикир болуп айтылат. Жараткандын алдында текебер болбошубуз керек да. Мен иштеп атканым үчүн ушундай тирилик үзүп атат, мен тапканым үчүн ушундай болуп атат депчи. Мен эконом кылганым үчүн ушундай болуп атат деп Аллах Тааланын алдында текебер болбошубуз керек. Баардык Алланын мүлкү болгондугу үчүн, Аллах Таала башкарып, Аллах Таала берип аткандыгы үчүн болуп атат да. Жана ошондой эле Роббибизден, Аллах Тааладан кечирим сураганды үйрөнүшүбүз керек. Кечиримди дагы туура сураш керек да. Мойнубузга алышыбыз керек туура эмес кылганыбызды. Аллах Таала, мен ушул нерсени туура эмес кылып алдым, мойнума алам, мени кечир деп кечирим сураш керек. Жана күйөөдөн дагы кечирим сураганды үйрөнүшүбүз керек. Жакындарыбыздан дагы кечирим сураганды үйрөнүшүбүз керек. Бул өзүбүздү тарбиялоо болуп эсептелинет. Бизге эң жакшы бир сезимдерди берет да. Эгер кечирим сурап, Аллах Тааладан, жакындарыбыздан кечирим сурасак, ушундай бир жеңилдик келет бизге. Өзүбүздү дагы бир тынч сезип калабыз да. Жана нафсибизди тарбиялаган болобуз. Аллах Тааланын берген мал мүлкүндө эч кандай кемтик болбойт. Азыр сиз канчалык нерсени аш кыла алган болсоңуз, ошончолук нерсени гана берип жатат да. Дагы алам десеңиз, жакшылыктан үмүт үзбөй, Аллахка дуа кылсаңыз эң жакшы болот.
Сизди курчап турган нерселерге ичтарды кылып же башка терс мүнөздөргө кетирген энергияңызды Аллах Таалага ибадат кылганга кетирип, баардык мал мүлк Аллах Тааланыкы деп тынч болуңуз. Бүгүнкү өтө турган сабактар ушулар болчу. Кийинки жолугушканга чейин амандыкта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.